Түнкү соода. Бүгүн Баткен жамаатына атактуу Френкелдин 2 баласы кетип атат. Бүгүн 23 марттан 24 мартка өтүп аткан түн кумандуу түнүңүздөр менен биздин Баткен жамаатынын өкүлү Базарбай агабыз ушул Бишкек шаарына жакынкы жерде Раздольныйда, Комсомольскийде турган Шуңкар акебизден Френкелдин 2 баласын алып атат. Биз да келип ушул жерде күбө болуп калдык. Сиздерге ушул 2 кочкор тууралуу көрсөтүп коелу. 2 агабыздын соодасын бир сиздерге кичинекей чагылдырып көрсөтүп коелу. Кимдин коросунан кимге кетип атканын сиздер уктуңуздар. Бул жакта мен Базарбай деген агам Кадамжайдан Айдаркенден болот. Жаңкоргон, а? Жаңкоргон. Баткенский. Ал ортодо болсо мына кочкорлордун буга чейинки ээси Шуңкар деген акебиз. Ушу киши сатты мына. Биз Баткен жамааты мына кечинде бул жак Базарбай агабыздын баласы Кайрат ака, Нурбек ага, Базарбай аганын досу, Нурбек аганын досу. Анда бир четтен сиздерге түшүндүрүп берип коелу, кенен маалыматты бизге Базарбай ага менен Шуңкар аке түшүндүрүп кетсе сон болот. Базарбай ага мына Айдаркендиктердин эң күчтүү кочкору болот экен да мына. Френкелдин балдары. Assalamu alaikum. Эсемек ушу менин Френкелдин прямой балдарын алып атабыз. Мына указ Шуңкардан. Шуңкар эми өзүнүн энеси боюнча, анан эмеси боюнча бир таржымал боюнча бир өзүң айтып берсең жакшы болот эле. Assalamu alaikum жамаат. Бул эми кочкорлор Френкелдин прямой балдары. Мен бул кочкорлорду Бака байкебизден алганбыз, Маевкадан. Ошол энелерине келсек, Виконт внучкасы, Виконт линия, бул Мадановский линия да, эне жагынан. Ошол эне жагы Баха Майскийдин коросунан чыккан да. Френкелдин балдары. Возраст булар 1 жаш болду азыр, Мартовский. Ровно 1 жаш экөөтөң. Мартовский Экөөтөң Мартовский. кол ичтер. Кол алышып коюңуздар. Болуптур Шуңкар ушул акча сага буйрсун, козулар, кочкорлор мага буйрсун. Сөзсө байке. Берекесин берсин. Жакшылыкка иштеп, Болуптур, берекесин берсин. Кочкор Баткендиктерге кетти мына Баткендиктерге. Биз жамаатта 2 топ кочкорлор кошулду мына биздин жамаатка. Мына шефтер күбө өздөрү, буйруса мына кочкор аз кетет экен. Базарбай аганын чарбасынан мына ушул 2 кочкорду көрөсүздөр. Сокулуктун жаңы мал базарынын үстүндө тоодун астына дачадан жаңы ферма түзгөн, Ошол жерде кой көбөйдү, буйруса ушу 2 кочкор кетип атат эми. Короңуздарга береке, Баткен жамааты өркүндөй берсин. Шуңкар аке, сизди да билебиз. Баягы кичинекейинде кооз алып, кийин таптап чоңойтуп саткан киши деп тааныйт эми көпчүлүгү, туурабы? Сайыпкер. Болду анда. Короңуздарга береке, 2 жака тең берекесин берсин. Буйруса ушул 2 кочкорду көргөнү келип туруңуздар, Базарбай аганын чарбасына.